Assalamu алейкум достор. Бүгүн мен сиздерге илгери тартылган сүрөттөрдү көрсөтөйүн деп турам. Бул сүрөттө кыргыздын бир журту, сүрөттүн арт жагын карасаңыздар, тоолор, андан бери буйрук берген бир бай киши көрүнүп турат. Төө минген аксакал киши, бээ саган аял, кыргыз үйлөр, жайылган койлор, кыскасы кыргыздын бир журтунун толук жашоосун көрсөткөн. Сүрөтчү абдан креативный экен, жада калса 3D форматта кыргыз үйүнүн ичиндеги атмосфераны да чагылдыра кеткен. Ушул журт деген сөздөн кыргыз үйүнүн орусчасын юрта деп айтып жүрүшөт. Себеби Кавказдагы туугандарыбыз жана татар туугандарыбыз журтту юрт деп айтышат. Ошондон улам кыргыз үйдү юрта деп айтып калышкан. Орус тилинде мындай мисалдар толтура кездешет. Мисалы, очок, ачак деп айтышат, семейный ачак дегенди угуп каласыздар. Аттын камытын хамут, хыйтыр деген сөз хитрый, казынаны казна, дарбызды арбуз, кулпунайды клубника, бороонду буран. Айта берсек, мындай мисалдар орус тилинин 70-80%-ын ээлейт десек дагы болот. Кийинки сүрөттө татар боз үйлөрү деп тартылган. Көрүп атасыздар, кыргыз үйдөн эч кандай айырмасы жок. Андан кийинки сүрөттө кыргыздардын курултайы, кыргыз үйлөр кандай тартипте тигилгенин көрүп жатасыздар. А бул сүрөттө болсо Сибирдеги кыргыздардын айылы. Андан кийинки сүрөт немис окумуштуусу, математик, картограф Карстен Ниенбургтун сүрөтү. Осмондордун Анатолии 1765-жылы тартылган. Ушул сүрөт түрк бордошторубуздун кыргыздар бабаларымыз деген сөзүн далилдеп турат.